Бүгін Египет Араб Республикасының президентінің дин іштері бойынша кеңесшісі Усама Аль-Азғари Борбор Азиядағы сайттер ұйымының жетекчisi Саид Умар Олмасхановтың чакыруусу Бишкекке келди. Шейх Усама Аль-Азғаринин бул Кыргызстанга биринчи жолу келүүсү. Эки тараптуу жылуу маанайдагы баарлашууда Борбор Азиядагы пайгамбарыбыздын урпактары болгон Саидтердин тарыхы жана алар боюнча жүрүп жаткан иштери тааныштырылды. Мында пайгамбарыбыздын түз урпагы Саид Умар Олмасханов учурда Борбор Азиядагы 500 000 Саиддин санжыралары такталганын билдирип, бул багыттагы аракеттерди белгиледи. Кошумчалай кетсек, жогорку даражадагы конокко мамлекеттик деңгээлдеги көңүл бурулуп, атайын коштоо менен коопсуздугу камсыз кылынды. Мындай аракеттер үчүн Борбор Азиядагы сайттер уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов мамлекет жетекчилигине терең ыраазычылыгын билдирди. Расмий жолугушуудан кийин жогорку даражадагы конокко кыргыз элибиздин сый тамагы тартууланып, эркин баарлашуу орун алды.